Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum rahmatullohi wa barakatuh. Hurmatly dostlar, sabaqlarыбызды улантабыз. Жин жана шайтандар аламы. Өтүлүүчү маселебиз шайтандан коргонуу жолдорун үйрөнүп баштаганбыз. Шайтандан, жин шайтандардан кантип биз тосулабыз, кантип коргонобуз. Ошол маселеде эң биринчи биз токтолдук. Ошол себептерден эң биринчиси бул Аллахка пендечиликти ишке ашыруу. Аллахка пенде болуп берүү. Ал-убудия, акыйкаттагы пенде болуп берүү. Ошол маселеде бул пендечиликти акыйкатта Аллахка пенде болуш үчүн эки улук негизди ишке ашырыш керек. Ошол эки негиз болбосо пендечилик ишке ашпайт. Бул биринчиси толук сүйүүнү Аллахка арнаш керек. Толук бүткүл сүйүүнү Аллахка арнаш керек. Себеп дегенде сүйүү бул жүрөктөрдүн жана рухтардын азыгы болуп эсептелет. Жана көздөрдүн сүйүнүчү. Эгерде ким ушул сүйүүдөн, Аллахка болгон сүйүүдөн куржалак калса, анда албетте ал өлүк сымал болот, албетте. Жана ким бул нур болуп эсептелет, сүйүү. Эгер ким ушул нурду жоготкон болсо, анда албетте караңгылыкта калып калат. Жана бул сүйүү, махаббат, Аллахка болгон сүйүү, бул имандын жана амалдардын руху негизи болуп эсептелет. Эгерде ошол сүйүү иманда, амалдарда эгер болбой турган болсо, анда ал денеде рух жок сымал денедей болот. Дене бирок руху жок денедей болот. Ошон үчүн негизи бүткүл шарият жасап аткан амалдарыбыз, илим, бүт ушул шариаттын ичиндеги нерселер булар максат эмес негизи. Булар ошол максатка жеткирүүчү себептер. Ал эми максат бул эмне? Бул акыйкатта Аллахка болгон сүйүү жана аны ыраазы кылуу. Ошол алып аткан илимдерибиз, кылып аткан ибадаттарыбыз ушул максатка алып келиш керек. Аллахка болгон кемелдүү, толук сүйүүнү арноого алып келиш керек. Жана ушунун негизинде Аллахты ыраазы кылууга алып келиш керек, умтулуш керек. Жана бул жерде айтып кете турган нерсе, сүйүү, махаббат бул ихластын акыйкаты. Ихлас ушул сүйүүдөн турат, Аллахка болгон. Жана ушул ислам дининин руху болуп эсептелет. Эгерде кимде ушул иманында, амалдарында сүйүү болбосо, ал анын исламы жок сымал болот албетте. Эгер кимде Аллахка сүйбөгөн акыбалда ибадат кылса, сүйбөгөн акыбалда, ушул иренжиген акыбалда эгер ушул шариаттын амалдарын кыла турган болсо, албетте ал амалдар кабыл болбойт Аллах тарабынан. Экинчиси, ошол экинчи негиз Аллахка болгон пендечиликти ишке ашырыш үчүн керек болгон негиз экинчиси бул кор болгон акыбалда Аллахка моюнсунуу, баш ийүү. Эгерде сенин нафсыңа жакпаган болсо дагы бул нерсе, Аллахтын өкүмүнө кор болгон акыбалда моюнсунуп берүү. Бул Аллах Таала Куранда айткандай, бунун максатын Аллах Таала айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Фала ва раббика ла юминун." Аллах Таала өзү менен касам ичип, элчисин айтат пайгамбарына: "Роббуң менен касам ичем, алар иман келтирбейт" дейт. Адамдар иман келтирбейт дейт. Качанкыга чейин? Хатта юхаккимука фима шажара байнахум. Качан өз араларында болгон ырчырларда сени өкүмдар кылмайынча дейт. Ортого сени салмайынча дейт. Сумма ла таджиду фи анфусихим хаража мимма кадайт. Жана сен чыгарган ошо ортодогу болгон иштеринде сен чыгарган өкүмгө көкүрөктөрүндө кысылууну тапмайынча дейт. Сен өкүмдү чыгарасың ошол нерседе, анан көкүрөктөр ошол өкүмдүн кысылбаса, таарыбаса, мындайча айтканда, жакпай калбаса,
жагыш керек ушул өкүм. Ошол өкүмдү сүйүш керек жана кор болуп ошого моюн сунуп бериш керек. Ошого андан кийин эмне? Толук сага моюн сунбайынча дейт. Ва юсаллиму таслима. Бул кор болуу, моюн сунуу эмне менен ишке ашат бул эки нерсе? Аллахтын неаматтарына, жакшылыктарына ой жүгүртүү менен, ошолорго назар салуу менен. Ошол эгер назар салып, Аллахтын неаматтарынын жакшылыктарына назар сала турган болсоң, бул нерсе сени шүкүрчүлүк алып келет. Жана өзүңдөгү, нафсыңдагы жаман сыфаттарды, айыптарды карап чыгып, ошолордун үстүнөн иштемейинче. Жана амалдарым аз деп билмейинче. Акыйкатта жасаган амалдарыбыз Аллах үчүн өтө аз. Жана ошол жасаган иштерибизде дагы канча кемчиликтер бар. Ушул нерселерди моюнга алуу менен албетте эмне болот? Сен Аллахка кор болгон акыбалда моюн сунасың. Өзүңдүн кемчилигиңди билген акыбалда. Жана Аллах Тааланын кемелдүү экендигин ошондо билесиң. Жана бул пендечиликтин акыйкаты дагы эки шарт менен ишке ашат. Мындайча айтканда, бул пендечиликте эки шарт болуш керек. Биринчиси бул ихлас болуш керек жасаган иштериңде. Мындайча айтканда, сен жасаган иштериң менен Аллахтын жүзүн, бир гана Аллахтын жүзүн каалаган акыбалда болуш керексиң. Бөлөк нерсе болбош керек ниетиңде. Экинчиси бул сүннөткө шайкеш келиш керек. Жасаган ишиң пайгамбарыбыздын сүннөтүнө шайкеш келиш керек. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва ман ябтаги гайра ал-ислами динан фала юqбала минху ва хува фил ахирати минал хасирин." Эгер ким исламдан бөлөк динди каалай турган болсо, самай турган болсо, издей турган болсо, андан ал дин кабыл кылынбайт. Исламдан бөлөк дин Аллахтын астында кабыл кылынбайт. Жана акыретте ал жоготуучуларга учурайт. Учуроочуларга кирип калат. Жана бул эң негизгиси ушул пендечилик ишке ашыш үчүн бул демек эки негиз керек экен. Бул Аллахты сүйүү, толук сүйүүнү Аллахка арноо. Жана экинчиси кор болгон акыбалда Аллахка моюн сунуп берүү. Ар бир өкүмүнө моюн сунуу жана тыюусунан баш тартуу. Жана эки шарт менен дагы ишке ашат экен. Бул жасаган ар бир иште, ибадаттарда болобу, эң негизгиси ихлас болуш керек жана пайгамбарыбыздын сүннөтүнө шайкеш керек. Ошондо Аллах ушул ишти кабыл кылат. Эгерде ихлас болуп туура болбосо, сүннөткө шайкеш келбесе, ал иш кабыл болбойт. Жана эгер туура болуп, сүннөткө шайкеш болуп, эгер ихлас болбосо, анда да кабыл болбойт. Иншаллах, ушул жерде токтоп турабыз. Эмки сабакта улантабыз бул маселени. Бул маселе дегенде ушул эң биринчи шайтандан тосук коргонуу болуп, ушул пендечиликти ишке ашыруу болуп эсептелет. Бүгүнкү өтүрүүчү дуабыз бул башка сыноо келгендеги дуа, айтылуучу дуа. Салама энебизден келет, пайгамбарыбыздын аялы. Ал айтат: "Мен пайгамбарыбыздын мындай дегенин уккам" дейт. Кайсы мусулман болбосун, эгер башына бир сыноо түшө турган болсо, мусибат түшө турган болсо, жете турган болсо бир, Аллах Таала буйруган нерсени айтып, кайсы буйруган нерсе? "Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун" деген сөздү айтып, шексиз биз Аллахка таандыкпыз жана Аллахка кайтып келебиз кыямат күнү. Андан кийин мына дуаны айтса дейт: "Аллахумма журни фи мусибати ва ахлиф ли хайран минха." Аллахым, ушул мусибатымда мага жакшы жаза бер, жакшы сооп бер, жакшылык бер, жана жоготкон нерсеммен жакшыраак нерсени алмаштырып бер, жакшыраак нерсеге деген дуаны айтса, айтат: Аллах Таала албетте ошол нерсени жакшыраак нерсе менен алмаштырып берет дейт. Албетте мусулмандын башына мусибат, сыноо дайыма жетип турат.
Аллах Таала анын ыйманын билиш үчүн, анын сабырын, шүгүрчүлүгүн, умтулуусун билиш үчүн. Эгерде ушул дуаны Аллахка ишенген акыбалда, ыйман келтирген акыбалда жана пайгамбарыбыздын сөзүнө амал кылган акыбалда эгер айта турган болсо ушул дуаны, албетте жоготкон нерсесинен жакшыраак нерсе менен кайтып берет. Себеп дегенде бул Салама энебиздин окуясы дагы ушул айткан дуага шайкеш келет. Себеп дегенде окуяда пайгамбарыбыз Салама энебиз күйөөсүн жоготот, Абу Саламаны. Анан кийин айтат. Ушул Абу Саламадан дагы жакшы эркек болобу дейт да, мусулмандардан. Болбойт деген мааниде. Эң жакшы эркек ушу Абу Салама дейт да. Ким дагы болушу мүмкүн дейт да. Албетте бул сөзүнө пайгамбарыбыз кирбейт. Себеп дегенде пайгамбарыбыз мындайча айтканда Саламага жуучу түшөрү мындайча айтканда Салама энебизге түшүнө да келген эмес деген сөз да. Ошон үчүн бул сөзүнө пайгамбарыбыз албетте кирбейт. Бөлөк бүт мусулмандардын арасында деген мааниде айтып атат Салама энебиз. Бирок Салама энебиз айтат, мен ушул пайгамбарыбыз үйрөткөн дуаны айттым эле дейт. Аллах Таала мага Абу Саламаны ошол өтүп кеткен күйөөсүн мага пайгамбар менен алмаштырып берди дейт, жакшыраак нерсе менен. Мындайча айтканда, акыл сыйбаган нерсени Аллах Таала берип коет, эгер кааласа. Эгер сенин ыйманың болсо ушул нерсеге, жана пайгамбарыбыздын сөзүнө амал кылсаң. Пайгамбарыбыздын сөзүнө эгер акылың жетпесе дагы ошол нерсени хикматына, данышмандыгына, бирок ушул нерседе береке бар пайгамбардын сөзүндө, эч бир жөн эле пайгамбарыбыз айтпайт деген ниет менен эгер айта турган болсоң, Аллах болбой турган нерсени болтуруп коет. Аллах Таала ар бирибизге башыбызга түшкөн сыноолордон жардам берсин, жеңилдик берсин, жана жин шайтандардын айлакерлигинен, зыяндарынан бизди сактасын, жана ушул сабактарыбызды ихластуу, дайымдуу, берекелүү кылсын. Görüşkünçe sağ salamat olunuzlar. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.